Өтө ырайымдуу жана мээримдүү Алланын аты менен баштайбыз. Таанышуу боюнча ачык сөз. Үй бүлө курууну улуттуу карагандар үчүн оюн күлкү эмес, тамаша үчүн эмес бул видео. Чындап үй бүлө курууну каалаган айымдар жана мырзалар жазыңыздар. Эгерде сиздердин да ниетиңиздер ошондой окшош болсо, анда бул канал сиздер үчүн. Биз ачык эле сүйлөйбүз, ниети жок, оюн кылгандарга бул канал ылайык эмес. Ал эми чын ниети менен таанышып адал никени курууну каалагандарга эшигибиз ар дайым ачык десек болот. Эгерде сиздин максатыңыз үй бүлө куруу үчүн таанышуу болсо, анда ошол видеого астына комментарий жазыңыз, видеого лайк басыңыз жана подписация кылыңыз жана бөлүшүңүз. Сиздерден өтүнүч. Урматтуу айымдар жана мырзалар, биз ачык эле айта берели. Биз айылдын тургунубуз, эч кандай офис жок эле. Ушул үйдөн алып баратабыз ушул берүүлөрдү. Таанышуу онлайн түрдө өтөт, бирок офлайн түрдө жолугушуп, жакшылап сүйлөшүү үчүн биринчи онлайндан башталат да. Онлайн түрдө таанышуу үчүн эң биринчи биздике комментарийге болобу, же жеке Instagram баракчабызга болобу, өзүңүздүн жеке маалыматыңызды жазасыз, өзүңүздүн аты жөнүңүздү, фамилияңызды, сиздердин маалымат иншалла копия түрдө өзүбүздүн дептерлерде, блокноттордо сакталат. Сиздердин маалымат, сиздердин уруксаатыңыздар жок, эч кандай ушул YouTube каналыбызга же болбосо Instagram баракчабызга эч кандай жарыялабайбыз. Анткени бул деген аманат да, бирөөнүн маалыматы аманат. Таанышуу жабык түрдө эле өтөт. Өз алдынча телефондон сүйлөшөсүздөр. Бул жактан карап көрөбүз, сиздердин анкетаңыздарга жараша, талабыңыздарга жараша. Таанышуу ортомчу аркылуу, ушу биз аркылуу өтөт. Ар бириңиздерге жооп бериш үчүн биздин 1,5 күн же болбосо 1 күн убактыбыз кетип калышы мүмкүн экен да. Ошон үчүн бардыгы видео аркылуу түшүндүрүп беребиз азастан. Эгерде мунусун да түшүндүрө албай калсак, иншалла кийинки видеолордо түшүндүрөбүз. Эмне кем каршы болду, эмнелерди жазаш керексиздер, кандай анкета түзүш керексиздер, кандай айымдар менен таанышасыздар. Бизде азыр 90%, 80% жалаң эле мырзалар болуп калган. Бизге кайрылгандар. Айымдар дагы ошондой жок дегенде 70%, 50% эле жазсаңыздар, кайрылсаңыздар абдан сон болот эле, каналыбызда жылыш болот эле да. Буга чейин 13 адам үйлөнгөн болчу. Анын арасында биз билгенден бери 3 ажырашып кеткен. Азыр ошол бир 10 адам жашап атат деген жакшы күмөндөбүз. Бул 10 деле жакшы сан. Бир адам болсо дагы, 2 адам болсо дагы үй бүлө курушуна салым кошуп калсак, бул дагы чоң жеңиш да биз үчүн. Ошого шүгүр дейбиз. Бирок шүгүр деп эле отура бербестен ушул эле жетет деп. Аныбыз кабыл болдубу, болбодубу бир гана Аллага маалым. Жакшы иштерди кыла берет экенбиз да, жакшы иште ач көз болуш керек экен да. Жаман иштен өзүбүздү кармайбыз, сабыр кылабыз, Алланы эстейбиз. Ошондой кылып жазгыла. Биздин Instagram баракчабыз Loveway KG деп аталат. Мунун мааниси Love деген сүйүү, Way деген жол, KG деген Кыргызстан деген сөз. Кыргызстандагы сүйүү жолу деп аталат. Ошол жака жазгыла, же болбосо Максат Искенович Бейшеев деп издесеңиздер да болот бизди баракчабыздан. Же болбосо комментарийге жазсаңыздар болот суроолоруңуздарды. Акчасын кантип төлөш керек? Акча боюнча да айтып кетели, биз бул каналыбызды тааныштыруубузду албетте бекер алып барган жокпуз. Эгерде сиздер бир жакшы жыйынтыкка жеткенге чейин деп айтабыз негизи. Бирок башында төлөйсүзбү же аягында төлөйсүзбү, аны сүйлөшүү жолу менен ар бир адам ар кандай болот да, шартына карайбыз. Кызмат акыны төлөсөңүздөр болот. Айымдарга жаш курагы 40 жашка чейинкилер болсо бир 500 сом кылып койдук. Ал эми жаш курагы 40тан жогорку 60 жашка чейинки эжелерге болсо 1000 сом кылып койдук. Ал эми мырзаларга болсо 2000 сом кылып койдук. Ошондой негизи туура болот экен да. Эгерде эч кандай биз аркылуу таанышып, үй бүлө куруп, мындай жыйынтык көрбөсөңүздөр, биздин каналыбыздын мөмөсүн жебесеңиздер, анда ошол сиздер төлөгөн акчаны кайра иншалла кайтарып берүүгө өзүбүз макулдук бердик, ошого ыраазы болдук. Андай кылбасак болбойт экен да. Бул ар бир акча адал тер менен, эмгек менен келет. Ошол эле учурда жеңил
жол менен да келип калышы мүмкүн. Бирок биз жакшы күмөн кылып аны ала беребиз иншалла. Бирок адал ырыскы таап анан оокат кылыңыздар деп айтабыз, баарыбыз эскертебиз. Эгерде төлөгөнгө эч кандай акчаңыздар жок болсо деле бизге кайрылсаңыздар болот. Балким сиздер таанышып, табышкыча дагы ал акчаны сиздер таап бересиздер да иншалла. Бирок сиздердин сөзүңүздөргө маани беребиз да, кандай сөздөрдү сүйлөп жатасыздар, кандай мамиле кылып жатасыздар, кайсыл маалда чалып атасыздар, бизди кандай сыйлап атасыздар же сыйлабай жатасыздар. Ошонун баардыгына баа берилет да, баа беребиз. Баягы бойдок эле болсоңуз кабыл ала бербейбиз да. Биз дагы сиздин адамгерчилик сапатыңызга ыраазы болсок, сизге ишенсек, сиз биздин мүнөзүбүзгө жаккан болсоңуз, анан иншалла анкеталарды сизден сурап алабыз. Негизи жалпы эле сурайбыз, бирок ошондон кийин, анкета сурагандан кийин ошол анкетаны канча убакытта аткарасыз, ошонун баардыгы эле биз үчүн сыноо болот да, силер үчүн сыноо болот. Биз үчүн ошонун баардыгы анализ болот, ошонун баары байкоо болот да. Чындап үй бүлө курууга даярдык керек. Мындай никени жоопкерчиликтүү мындай кабыл алсаңыздар, улуттуу карасаңыздар, ошондо жакшы болот да. Урматтуу мырзалар, айымдар, биз сиздерди күтөбүз. Жаш курагында эч кандай чек жок. Эгерде балакатка жеткен болсоңуз, 18 жаштан жогору айымдарды, мырзаларды иншалла кабыл алууга даярбыз. Эми 18 жаштагы, 20 жаштагы, 25 жаштагы адамдар негизи кайрылбайт экен. Анткени алардын өзүнүн жашоосу бар. Жашоосу өзү кызык. Жашоосунда адамдар көп да, мындай тандагангач. Биздин канал ушундай көп адамдарга пайдасы тиет экен да. Өтө уялчагыраак, тартынчаак, өтө жоошураак, айылда жашаган, мындай кыз келиндерден алыс жашаган мырзаларга туура келет экен. Ошондой эле ошондой айымдарга, айылда жашаган, ошондой мындай такыр мүмкүнчүлүк болбой калган адамдарга көбүрөөк пайдасы тиет экен да. Биз деле башка бир каналдарды көрүп, өзүбүздү өнүктүргөнгө аракет кылабыз. Ошолордон мотивация алып, мисалы үчүн Алмаз KG USA деген каналды карап көрсөңөр, ал жерде эч кандай мындай жасалмачылык жок да. Ал байкебиз Америкада иштейт, өзү трак компаниясын ачып. Жашоосунда эмне болуп атат, кандай адамдар келип атат, кандай адамдар иштеп атат, канча трак алды, ошонун баардыгын айтып берет да. Мына ошондой нерселерди сиздер да көрүп, сөз байлыгын, жөнөкөйлүктү ошолордон үйрөнсөк абдан жакшы болот экен да. Сөз байлыгы керек экен таанышууда. Көбүрөөк китеп окуш керек экен, жок дегенде бир күндө бир жолу үй таалимин өтүп туруш керек экен да. Тандалган хадис, жана башка хадис китептерди окуш керек экен да. Ошондой туугандар, бизге жазылгыла. Сиздерден каттарды кабыл алганга иншалла даярбыз. Буга чейинки жазган айымдар, мырзалар таарынбаңыздар, кайрадан ошолор анкеталарды өзгөртүп, жаңыртып койгула. Бир жыл мурунку менен азыркыңыздын айырмасы бар. Андан бери чет мамлекетке барып келдиңиз, жаңы жумушка кирдиңиз, машина алдыңыз, Куран жаттадыңыз, намаз окуп калдыңыз. Ошонун баардыгы адам үчүн плюс болот да. Ошолордун баардыгын жазып, анкетаңыздарды жаңыртып койгула. Анан биздин каналыбызга катталып койгула. Биздин Instagram баракчабыз. Максат Искенович Бейшеев десеңиздер болот. Негизи атын өзгөртө албай койдум. Ошо Instagram боюнча да түшүнүк алып турабыз. ChatGPT'ден башка видеолорду көрүп. Анан сиздер, урматтуу айымдар, мырзалар, көбүрөөк жанагыдай эми бир күндө бир саат, жарым саат убакыт бөлсө болот экен го. Мындай жакшы бир видеолорду көрүп, үлгү ала турган алымдардын баяндарын, Максат ажынын, Раматылык Чубак устаздын баяндарын укканга сиздерди чакырабыз. Иманга толтуралы, байыталы. Адам иман менен баалуу болот. Кыз тандасак, күйөө тандасаңар, урматтуу айымдар, сиздер ошол иманына караш керексиздер да. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бул сунушу, кеңеши десек болот. Иманына карагыла деген. Имандуу адам таза болот, сулуу болот, адептүү болот. Анан калган нерселердин баардыгы, сулуулук, сырткы кийим, мунун баардыгы эскирип кете турган нерсе экен да. Иман жүрөктө сакталат да. Сиздерди терең урматтоо менен Максат Бейшеев. Ушул YouTube каналга да бир жолу комментарий жазып, лайк басып коюңуздар. Ассаламу алейкум.